Спортқа қойылған акчалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Ош Баткен Исвана жолуна асфальт төшөлүүдө. Курулуш иштерине жергиликтүү компанияларда тартылган. Туркиялык Алке иншаат санаиби тижарет компаниясы Ош Баткен Исвана унаа жолунун 75 чакырымынан 108 чакырымына чейинки 33 чакырым жолду курууда. Аталган компания тарабынан курулуш иштерине жергиликтүү Жагалмай жана Кызыл Ордо компаниялары тартылган. Бүгүнкү күндө унаа жолдун 14 чакырымына толугу менен асфальт төшөлүп бүттү. Транспорт жана жол министрлигинин басма сөз катчысы Кылычбек Досумбетовдун айтымында, учурда Кыргызстандын башка аймактарында да асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстан эгемендик алгандан бери жол тармагын өнүктүрүү боюнча сырттан 2,5 миллиард долларга жакын акча бөлүнгөн. Бул каражаттын көпчүлүгүнө Ош, Баткен, Исфана, Талас, Тарас, Сусамыр, Бишкек, Нарын, Торгат, ошондой эле түндүк-түштүк альтернативдик жолдор курулуп жатат. Мындан сырткары жолдордун курулушуна республикалык бюджеттен да каражат жумшалган. Азыр жолдорду тегиздөө, сүрдүрүү иштери жүрүүдө. Кээ бир участкаларда асфальт төшөө иштери башталган. Ошондой эле Алке иншаат санаиби тижарет компаниясы тарабынан асфальт бетон заводу курулган, деди Досумбетов. Алке иншаат санаиби тижарет компаниясынын өкүлү Назир Мирзоев Мухаммед оглунун айтымында, учурда күндүн ысыгына карабай жумушчулар өз милдеттерин так аткарып жатышат. Жолдун сапатын көзөмөлдөп туруучу адистер курулуштун жүрүшүн жеринен текшерип турушат. Түркиялык компанияга бөлүнгөн 33 чакырым жолго 3 компания асфальт төшөйт. Ош Баткен Исфана унаа жолунун 75 чакырымынан 81 чакырымына чейин Кызыл Ордо компаниясы асфальт төшөйт. Асфальт төшөө боюнча азыр 2 компания иштеп жатат. Аларга 3 компания да кошулат. 3-чү компания 6 чакырым жолго асфальт төшөйт. Бул боюнча жакын арада Бишкекте келишимге кол коюлат. Бизде мурун бир асфальт чыгаруучу завод болгон. Азыр экинчиси пайдаланууга берилгени жатат. Асфальт төшөө иштерин жылдын аягына чейин бүтүргөнгө аракет кылабыз. Долбоор боюнча жолдо 222 суу түтүгү орнотулат деп айтылган. Бирок кошумча 35 түтүк орнотуп жатабыз. Ошондуктан бизге кошумча убакыт беришти. Бардык иштерди 2020 жылдын 14 августуна жыйынтыктайбыз, деди Назир Мырзаев Мухаммед оглу. Алке иншаат санаиби тижарет компаниясы менен келишим түзгөн жергиликтүү Жагалмай компаниясы жолдун 92 чакырымынан 108 чакырымына чейин асфальт төшөйт. Азыр биз Ош, Баткен, Исфана унаа жолунун 94-95 чакырымында турабыз. Ушул жерге чейин асфальт төшөп бүттүк. Негизде 95 чакырымдан 108 чакырымга чейин асфальт төшөшүбүз керек болчу. Жакшы иштегенибиз үчүн дагы 3 чакырым жолду кошуп беришти. Жалпысынан 13 чакырымга асфальт төшөп бүттүк, деди Жагалмай компаниясынын аталган тилке боюнча башчысы Кандарбек Сүйүнбаев. Жолдун курулушуна жергиликтүү жумушчулар да тартылган. Маалымат Булагы Турмуш.kg. Ошто Майбекеттен чыккан өрттөн жабыркагандар жок. 31-июлда болжол менен саат 22:00 чамасында Ош шаарынын Мамура көчөсүндө жайгашкан Red Petroleum автомой куюучу жайдын алдында токтоп турган май ташуучу унаадан өрт чыккан. Өрт өчүрүү кызматына жана милицияга кабар 22:18 берилген. Бул маалыматты Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгы да ырастады. Маалыматка ылайык өрт чыккан унаа жарылып кеткен. Өрт өчүрүүчүлөрдүн аракети менен саат 23:10 жалын чектөөгө алынган. Силсиз жоо күйүүчү май сакталган цистерналарга да жеткен эмес. Алдын ала маалыматтар боюнча өрттөн жабыркагандар болгон эмес. Бул маалыматты 103 медициналык тез жардам кызматы да ырастап, катуу күйүк менен кайрылгандар болбогонун маалымдашты. Ош шаардык ички иштер кызматкерлери жарандарды коопсуз жайга жылдырышып, кооптуу аймакты курчоого алышкан. Майбекет жайгашкан жол эки тарабынан жабылган. Өрт чыккан Майбекет жайгашкан жер Кара Суу районунун Төлөкөн айылынын аймагына карайт.